Бұл Урнюс маалымат программасы, студияда мен Азамат Аланов. Саламатсыздар, Алдыда күндүн негизги окуялары. Өлкө жетекчиси Садыр Жапаров иш сапары менен Азербайжанга барды. Мамлекет башчыны жогорку деңгээлде тосуп алышты. Кыргыз Республикасынын президенти, сизин Азербайжан Жер казууга каршы чыккан төлөкөндүктөр, жергиликтүүлөр кум шагылды кайра иштеткен ишкананын айылдын аймагына коруусуна каршы. Ошону анча-мынча айдап туруп, ошонун саанын ичип туралды, сүт ичип туралды, ошону калтырып коебуз. Ошолорго да жайыт тарып, бара-бара жайыт тарып, эч бир болбой атат да мүмкүнчүлүк. Элиза үй буюмдардан жабыркагандардын саны 46 миңден ашты. Буга байланыштуу бүгүн маалымат жыйын өткөрүштү. Жок, мен 100% алам, 100% бересиз. Ошентсем деген адвокаттан, койкуда мени атып. Жетекчинин алмашканына нааразы болгон ата-энелер Ош шаарындагы Жомок балдар бакчасынын жетекчиси ротация жолу менен алмашкан болчу. Чечип коюң, эжеке, пожалуйста, чечип кетиң. Эжеке, чечип коюң. Биз сизге эчтеке дебейбиз, сиздин колуңуздан келет. Өлкө жетекчиси Садыр Жапаров иш сапары менен Азербайжанга барды. Мамлекет башчыны жогорку деңгээлде тосуп алышты. Хан сарайда конок болуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Сапар Кыргызстан менен Азербайжан ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынын, мамлекеттер ортосундагы достук жана кызматташтык келишимине кол коюлгандыгынын 25 жылдыгынын алдында өтүүдө. Президент Садыр Жапаров расмий сапары менен Азербайжандын борбору Баку шаарына барды. Аэропортто эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, ардак кароолдун ротасы тизилип турду. Бирок Жапаровду ким тосуп алганы тууралуу маалымат айтылган жок. Азербайжанга президенtti коштоп жубайы барды. Андан тышкары тышкы иштер министри Руслан Казакбаев баш болгон. Бир катар министрлер да чогуу келишти. Расмий сапардын алкагында делегация Баку шаарындагы Ардак Алиевага барып, Азербайжандын улуттук лидери Гейдар Алиев жана анын жубайы Зарифа Алиеванын элесин эскерди. Андан соң Кыргызстандын делегациясы ардак короол тизилген шейиттер аллеясына барды. Президент Азербайжандын курман болгон баатырлардын элесин эскергенден кийин эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Бул учурда зыярат кылган топту Азербайжандын башчысы Илхам Алиев күтүп турган эле. Ал өлкө башчы Садыр Жапаровду хан сарайында расмий түрдө тосуп алды. Караул фагат. Солдан каршыламак үчүн. Кыргыз Республикасынын президенти, сизин Азербайжан Расмий жолугушуу аземи аяктагандан кийин президенттер тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөргө багыт алышты. Мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Натыйжада стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларациядан тышкары, мамлекеттер аралык кеңеш түзүү жөнүндө меморандумга жана бир катар документтерге кол коюлду. Мындан тышкары президенттин Азербайжандык ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуусу күтүлүп жатат. Кыргызстан жана соода инвестициялык чөйрөдөгү кызматташтыктын келечеги тууралуу маалымат берилет. Сапар Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнүн 30 жылдыгынын, мамлекеттер ортосундагы достук жана кызматташтык келишимине кол коюлгандыгынын 25 жылдыгынын алдында өтөт. Жодар Бузумов, Улук Айсбеков, Нурньюс, Бишкек. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 150 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу Акылбек Жапаров жетектеген Кыргызстандын делегациясы менен банк өкүлчүлүгүнүн жолугушуусунда айтылды. Кол коюлган келишимге ылайык айтылган сумма төмөнкүдөй бөлүштүрүлөт. Баткен облусунун өнүктүрүүгө 50 миллион доллар, суу чарба кызматтарын жакшыртууга 100 миллион доллар. Булардан тышкары Кыргызстандын өнүгүү артыкчылыктары, жеке тармактарды өстүрүү, дүйнөлүк банктын өлкөнүн адамдык капиталын колдоосу, калктын аярылуу катмарын колдоого алуу, энергетика тармагындагы реформалар, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү сыяктуу маселелер талкууланган. Эске салсак, ушул Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Вашингтондо жүрөт.
Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары Еділ Байсалов Нарын облысынан жасаған жұмысшы сапарында Жұмғал районының жолын асфальттоо иштери менен таанышты. Анда жаан чачындан улам жол салуу иштери токтоп калганы, ошондой эле кесипкөй жумушчулардын жетишсиз экени белгилүү болгон. Еділ Байсалов бул маселени чечүүнү Нарын облусунун башка райондорунан да жумушчу күч тартууну тапшырды. Эскерсек, Жогорку Кеңештин 14 апрелдеги жыйынында депутат Мирлан Самый-Кожо Жұмгал, Актала райондорунун жолу салынып бүтпөй жатканын айтып чыккан. Ал какшы иретинде өлкөдөгү тамтыгы чыккан жолдорго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун ысымы берилиши керектигин айткан. Жеке ишкердин ишине төлөгөн айылдын эли наразы. Жергиликтүүлөр кум шагылды кайра иштеткен Алымбек Татка ишканасынын айылдын аймагына куруусуна каршы болуп келишет. Бирок жеке ишкерлер ишмедүүлүк жүргүзүүгө мамлекеттик органдар макулдук бергенин жана документтештирүү иштери баары толук экендигин айтышууда. Жалпы аянты 5 гектардан ашык болгон жерден жашыл китебинде тиешелүү органдардан алган. Эки тараптуу келишпестик тууралуу кезектеги сюжетте сөз болот. Төлөкөн айылынын тургундары айыл ичинде курулуп жаткан таш шагыл иштеткен ишкананын ишмердүүлүгүнө нааразы болушууда. Анткени жергиликтүүлөр жеке ишкерлерге берилген жер тилке жайыт болгон деген жөнү келтиришүүдө. Андан сырткары чакан ишкана ишке кирсе экологияга да зыян тийгизет деп келишет. Бизге жайытка нар жака мал кетип атканда ошол жерде тосуп калды. Эми ал жерден арака берака мал өтсө, же болбосо бу жерде казып жайыттын баарын тарайтып атса, анан биз эми малды жайлоого беребиз. Бирден экиден өз калат саануулар. Ошону анча-мынча айдап туруп, ошонун саанын ичип туралы деп, анан сүт ичип туралы деп ошону калтырып коебуз. Ошолорго да жайыт тарып, бара-бара жайыт тарып, эч бир болбой атат да мүмкүнчүлүгү. Ал жерди каза турган болсо, биздин биринчиден мазарыбызга жок болот, мазарыбыз жок болот. Ол бир жагы. Экинчи жагы бул экологиялык катастрофа. Мына ал агын суулар агып келип, бүт ошол химия улуу заттар кошулат, иштетилген. Ошолор агып келип туруп, ушу биздин айылга кирет. Бул жерден мал суу ичет, жаш деген балдар суу ичет, ойногон балдар бар, баг дарактар бар, иши кылып бар жогуна булар дарыяга акыры барып туруп, Акбура дарыясына түшүп кетет бул. Андан сырткары жергиликтүү тургундар айыл ичиндеги каналдан жеке ишкерлер суу тартып кетүү үчүн көргөн аракетин орунсуз аракеттешүүдө. Анткени тиешелүүлөрдөн макулдук албастан каналга караган жерди казып өз алдынча иш жүргүзгөн деп доома тартып келишет. Областан тек условия жасатып алыптыр. Ал тек условиясы мындайча айтканда жараксыз. Менден эч кандай келишими жок. Өз алдынча бул документ түзүп алган. Бул чет элдик акчага элдин атынан курулган канал болуп эсептелет. Азыр деле кредит бар. Кредитти эл төлөп атат. Жанагы алган кагазы жараксыз. Айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү бул убакка чейин жерди иштетүүгө өздөрү макул болуп эки тараптуу келишим түзгөн. Анын негизинде чалгындоо жумуштары жүргүзүлгөн. Бирок жергиликтүү тургундардын нараазычылыгы менен жеке ишкерлердин лицензиясын жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылып, бирок сот өкүлдөрү бийлик өкүлдөрүнүн талабын канааттандырган эмес. Кара Суу районунун прокуратурасы тарабынан сунуш талап келген. Жеке ишкер Алымбек Татка ЖЧКсына соттун чечимдерин аткаруу боюнча. Бизде азыр эми элдин талабы боюнча бул жерди иштетпейсиңер, жабылыш керек деген доо коюшуп атат. Ушул ага биз эми Төлөкөн айыл өкмөтү тарабынан дагы эми азыр 1-2 жөйлөрдү айтып атат. Жайыт жерибизди бузду, асфальт жолду бузду, жана ошондой эле кодогочун арыгыбызды мыйзамсыз чукуп койду деп. Ушул жагдайлар менен дагы өзүбүздүн юристибиз менен кеңешип туруп, жаңы жагдайлар менен дагы сотко бергенге аракет кылабыз. Шагыл кумду кайра иштетүүгө бел байлаган Алымбек Татка ЖЧКсынын жетекчисимин деп өзүн тааныштырган жаран биздин телеканалга кайрылып, колунда баардык документтер бар экенин айтат. Ал тургай мерчемдели берилген 5 гектардан ашык жерде 20 жылга иштетүүгө жашыл китеби да бар. Ички инвестиция кылалы деп айыл өкмөтүнө кайрылганбыз. Айыл өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, алар бизге 2 жерди көрсөтүштү. 2 жерден ошо бир кара кысма участкасын азыркы мына бир участканы көрсөттү. Ал жак жактырбай, бул жакты жактырып, алар менен келиш, анан лицензияны чалгындоо разведка 2018-жылы алганбыз. Анан ал өтүп разведка өзүнчө жүрдү. Анан разведканын процедуралары өткөн, геологический проекттер жасалды. Ошол проекттердин негизинен келип чыггандан кийин биз запаска койдук. 5 гектар жерди запаска коюп, ошол жерден геология бизге разработка деген лицензияны берди. 1 октябрь 2020 жылы бизге ошо чалгындоодон
казуу иштерине уруксат берип атат, уже разработка. Анын негизинде биз айыл өкмөткө кайрылып, айыл өкмөт менен биз келишим түзүп атабыз. Мына келишим, алар токтом чыгарып берип атат, токтом негизинде келишим кылып, госрегистрдин печати менен, ноттук, нотариустуку, айыл өкмөттүкү, мына биздин печать. Жерди иштетүүнү жекешкелер 2018 жылдан баштап максаттап келишкен. Ошол учурда алгаш чалгындоо үчүн лицензия алган өлкө башынын ишкерлерди колдоо боюнча берилген убадасы айтылган менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аны элге жеткирүүдө чабал иштеп жатат деген ойду жекешкелер карманып келет. Анткени ишкерлердин укугун жергиликтүү бийлик колдошу керек эле дешет. Анан бул жерде бул эл менен кичине түшүнбөстүк болуп атат. Ошону biz түшүнбөй калдык, ошо мамлекет берген мекемелер келип биздин укугубузду да коргоп берсе жакшы болот эле. Бул убакка чейин 2 жолу сот отуруму болуп ишкерлердин пайдасына чечилген. Бирок эми мындан ары төлөгөн айыл өкмөтү жергиликтүү элдин сунушун эске алып кайрадан сотко кайрыла тургандыгын кошумчалашууда. Таткаш абдан, Тимурлан Эрнест уулу, Нурньюз. Кумтөр кенинин фонунда айрым саясатчылар башка дагы тоо кен ишканаларын ревизиядан өткөрүп, мамлекеттин кызыкчылыгына туура келбегендерди алуу керектигин айтышууда. Мындан тышкары бардык жер казынасын иштеткен компанияларда жок дегенде 25% мамлекеттин үлүшү болуш керектигин белгилөөдө. Тобкенчиликти көп камтыган тармактагы ири долбоорлорго 100 миллиондон 500 миллион долларга чейин каражат сарпталган. Анан аларды кайра карап чыгалы деген билдирүүлөр инвесторлорду гана эмес, башкаларды да кооптондурду. Кыргызстандагы тоо кенин иштеткен компанияларда жок дегенде 25% мамлекеттин үлүшү болуш керек. Бул туурасында жогорку кеңештеги айрым эл өкүлдөрү айтып чыгышты. Мындай билдирүү бул тармактагы инвесторлорду ойго салбай койгон жок. Анткени тоо кен тармагы көп тобокелчиликти камтыйт. Алардын көбү ири долбоорлор. Аларга 100 миллиондон 500 миллион долларга чейин каражат сарпталгандары бар. Анан аларды кайра карап чыгалы деген билдирүүлөр инвесторлорду кооптондурууда. Ансыз да инвесторлор өлкөдөгү башаламандыктын запкысын тартып, мыйзамдардын тез-тез өзгөрүп же иштебей жаткандыгына даттанышууда. Ошондуктан кайсы бир долбоордо мамлекеттин үлүшү болсун десек, аны башынан айтыш керек дейт адистер. Кандайдыр бир долбоордо мамлекеттин үлүшү болсун десек, анда аны эң башынан айтышыбыз керек да. Бирок иш башталганда инвестор бир 300-400 миллион доллар салганда биз ошентип чыксак, бул да туура эмес да менимче. Мисалы, эки тарап макулдукка келсе ал бир жөн. Мамлекет үлүш болуш керек деп жөн эле мыйзам кабыл алып койгон менен ал кимге иштейт? Лицензияларды алып алышкан мисалы. Же жаңы ачыла турган кендерге иштейби? Же мурдагыларды кылабыз десе, мисалы, бир инвестициялык климатка чоң сокку болот. Кумтөр кенинин фонунда айрым саясатчылар башкадагы тоо кен ишканаларын ревизиядан өткөрүп, мамлекеттин кызыкчылыгына туура келбегендерди алуу керектигинде айтышууда. Дүйнө экономикасы жабыркап жаткан оор мезгилде мындай билдирүүлөр өлкө бюджетинин 20%-ын толтурган тоо кен ишканаларынын ишинде тынчсызданууларды жаратарын адистер белгилешет. Кумтөр бул стратегиялык. Ал жерде эми биздин элибиздин, мамлекеттин ал жердеги ээлик кылышы бул чоң жеңиш. Бирок ошол учурда башка дагы кендерге мамлекеттин үлүшү болсун, дагы кандайдыр бир мамлекет алыш керек деген депутаттар тарабынан ар кандай сунуштар дагы жок эмес, айтылып атат. Бирок онун бардыгы айтылган учурда дагы, берген учурда мыйзам чегинде болуш керек. Сөзсүз дегенде мыйзам баарына бирдей болуш керек. Мыйзам иштеген жерде инвестор келет. Кээ бир учурларда болуп атат, коррупциялык элементтер менен аралашып, туура эмес багыт менен алып алган ошондой кең байлыктарыбыз болгон учурлар болуп атат. Ошонун негизинде пайда болуп, мындай коомго алып чыккандан кийин кээ бир саясатчыларыбыз ошону туура айтып чыккан убактарда болуп атат да, мыйзамсыз кетип калган, мыйзамсыз алынган, лицензиянын алынышы, же болбосо экология жактан мындай кемчиликтер бар деп айтып чыккандарды жөөйлүү себептери бар. Ал эми кээ бир учурларда баягы көрө албастык, же болбосо ошол жерге мурун жетпей калган учурлар болуп калган компаниялардын, же болбосо ошол жерге бир кызыкчылыгы бар учурларда кээ бир саясий аренада жүргөн саясатчылар чыгып алып туруп, бурмалоо ретинде, ишти бурмалоо ретинде элге мындай туура эмес маалыматтарды таркатып, ошонун негизинде
инвесторларга мамлекеттин өзүнүн саясатына каршы ой пикирлерди жаратып коюп атат да. Мунун негизинде эмне болот? Мунун негизинде әрине биздин каржы жагыбыздагы бул экономикабыз, ошондой эле бюджет жагыбыз аксап калышы мүмкүн да. Тоген тармагындагы компаниялар биздин соода өнөктөш өлкөлөргө Россия, Казакстан, Кытай, Туркияга таандык. Ошол өлкөлөрдүн өкмөттөрү дагы бул жаатта тынчсызданууларын билдирип келишет. Бизге инвестор болгон ишкерлерге мыйзамдын иштеп, коопсуздукту сезүүсүн камсыздашыбыз керек. Анткени алары бир нече жүздөгөн миллион долларын салгандан кийин алар пайда табышы керек. Бирок 10-15 жылдан кийин гана салган акчасын актап пайда таба алышат дейт адистер. Бирок биз ошол эле учурда ар бир өзүбүздүн сунушубузда, ар бир өзүбүздүн пикирибизди айтып атканда ошол аркасынан инвесторлорду же бир залакасын тийгизип койбойбу, же болбосо кандайдыр бир экономикага терс таасирин тийгизип койбойбу, же оң таасирин тийгизип койбойбу дегендей мындай бир жети өлчөп бир кесип дегендей бир чакырыктарды кылышыбыз керек да. Айта кетсек, коңшу Өзбекстан Республикасында Тоген тармагындагы абалы тескерисинче жеңилдетилүүдө. Анда президенттин жарлыгы менен нефти жана газ өндүргөндөргө салыктын жүгү 10%, алтын жана жез өндүргөндөргө салык 7%, вольфрам 2,7%, уранга 8%га чейин ылдыйлаган. Мындан тышкары Тоген тармагындагы 50ге жакын ишкана менчиктештирүүгө коюлары айтылат. Тоген тармагындагы ишканалардын жүгү абдан оор. Бул ишканалардын өлкө экономикасындагы ролу да чоң. Миңдеген жумуш орундары түзүлүп, элдин жашоо турмушунун жакшырышы, инфраструктуралардын оңдолушу, өлкө бюджетине төгүлгөн салыктарды эске алуу зарыл. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Тоген тармагындагы лицензия берүүлөр көзөмөлгө алынып, буга чейинки компаниялар ишмердүүлүгүн уланта бере тургандыгын айтып, инвесторлордун кызыкчылыгы мамлекет тарабынан корголо турганын, мындан кийинки бул багыттагы келишимдер мамлекет менен инвестордун ортосунда түзүлө тургандыгын билдирген эле. Элиза үй буюмдары каржы пирамидасынын жабырлануучулары соттун созулуп жатканына наразы. Буга байланыштуу бүгүн маалымат жыйыны өткөрүштү. Жабырлануучулар ишти карап жаткан судья отурумду жылдырып жаткандыктан сотто алмаштырып, каржы пирамидасына төккөн каражаттарын тез арада толугу менен кайтарып, моралдык зыян тартканы үчүн 10 миллион сом төлөп берүүнү талап кылышты. Элиза үй буюмдары пирамидасынан жабыркаган адамдардын саны 46 миңден ашат. Жабыркагандардын арасында Россия, Түркияда иштеп жүргөн мигранттар да бар. Бул туурасында Элиза үй буюмдары каржы пирамидасын иликтеп, жоопкерчиликке тартуу туурасында өткөн маалымат жыйында айтылды. Алар каражаттары кайтарылат деген менен акчаларын ала албай, ал турсун коркутуулар болуп жатканын билдиришти. Элиза үй буюмдарынан жабыр тарткандардын акчасын кайтаруунун аракетин активдүү көрүп жаткандарга коркутуулар болуп жатат. Мындан улам алардын бири бүгүнкү жыйынга келе алган жок. Телефондорду тыңшап, айрымдарга чалып сөгүп коркутушууда. Потому что она получала реальные угрозы. Эжегат тилгат жаскының деди. Анан канча десем 60 деди. Аны мен айттым, мен жок, мен 60га макул эмесмин. Мен болгон ала турган акчам 5400 сом болсо, анан 30% ошол 3000 деген тиги Элизанын эле жана жаңы төрөлгөн баласына подарок кылып коюнчу деген оюм болду да, анан жиним келип айттым, жок, мен 100% алам, 100% бересиз. Ошентсем деген адвокаттан, койкуда меня отправить. Кара-Балта шаарынын тургуну Азимхан Исраилова Элиза үй буюмдары туурасында интернеттеги жылдыздардын жарнамасынан улам билген. Үй муздаткыч алуу үчүн 2021 жылдын июль айында 11160 сом салган. Финишке эрте жетүү үчүн кошумча жарнамага 50 сом төлөп, жалпы чыгымы 13000 сомду түзгөн. Ал каражат салып баштагандан көп өтпөй эле каржы пирамиданын жетекчиси кармалган. Холодильнигим жок болчу, ушу холодильник алам деп, анан кийин кайтарым фонд бар дегенен аябай катуу ишендим чынында. Анан ошо WhatsApp аркылуу эле ар ким салып эле мынча салсаңыз эле чыга калабыз, мынча киши болуш керек дегенин окуп алып эле ошого кызыктым. Өзүн Толгонай Бокоева деп тааныштырган жаран Нарын облусунун Кочкор районунан келген. Ал 100дөн ашык жаран Элиза үй буюмдар каржы пирамидасына акчаларын салып алданып калышканын айтат. Айтымында каржы пирамидасына алдангандардын эң көбү 24000 сом салса, эң азы 3000 сомго торгон. Жолдун алыстыгына карабай келип, элдер колдоп Элизаны чыгарышкан. Ошол учурда Элиза баарыңарга тең, бир тыйын да кармабайм, баарыңарга 100% кайтарып берем деп сөз берген. Бирок ушул убакка чейин айткан сөзүн аткарган жок. Бир 70% деп келет, 60% деп келет, андан кийин 40%ке түшүрдү.
Мындан улам алданып калган карапайым адамдарга бийликти көңүл бурууга чакырышты. Учурда Элиза үй буюмдарына байланыштуу ишти Свердлов райондук соту карап жатат. 13 апрелге белгиленген отурумда судья ооруп калгандыктан ишти кароо 11 майга жылдырылган. Ал эми Элиза үй буюмдарынын жетекчисине байланышып бирок жооп ала алган жокпуз. Бул арада Ички иштер министрлиги каржы пирамидасына байланыштуу 2022 жылдын 3 айында жалпы 577 кылмыш иши козголгонун билдирди. 2022 жылдын 3 ай ичинде каржы пирамида фактылары менен жалпысынан 577 кылмыш иши козголгон, эски жылдан 44 кылмыш иши өткөн. Ал эми 339 кылмыш иш соттук кароого жиберилген. Жазык процесстик кодексинин 246 беренесинин 1 бөлүгүнүн 3 пунктунун негизинде 4 иш токтотулду. Ал эми жазылган арызда жарандык тартипте чечиле турган учурлар боюнча 19 иш өндүрүштөн кыскартылган. Жазык процесстик кодексинин 27 беренесинин 1 бөлүмүнүн 13 пунктунун негизинде 1 иш кыскарды. Ал эми жабырлануучуларга жалпы келтирилген материалдык чыгымдын жалпы суммасы 156 миллион 225 миң 657 сом жана 27 миң 400 АКШ долларды түзгөн. Мындан улам министрлик жарандарды ар кандай жол менен жеңил жана тез киреше тапкан каржы пирамидаларынан оолак болууга чакырат. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Ош шаарындагы Жомок балдар бакчасынын жетекчиси мындан бир нече күн мурун 67-чи бакчага директор болуп которулган. Бирок буга аталган бакчада балдары тарбияланган ата-энелер нааразычылыгын билдирүүдө. Анда алар жаңы бакча жетекчиси жумуш ордуна киришпей жатып, ата-энелерге коркутуу жасап жатканын айтууда. Кенен Рыспай Мажитов айтып берет. Мындагы жарандар Ош шаарындагы Жомок балдар бакчасында тарбиялануучу балдардын ата-энелери. Алар бул бала бакчанын буга чейинки жетекчиси Бегайым Тагаеванын ордуна келген жаңы жетекчинин директор болуп келгендигине нааразы болушууда. Чогулган ата-энелер мурдагы жетекчиси Бегайым Тагаеванын кайра бул бакчага келишин талап кылышууда. Бизге булдун кереги жок. Биздин өзүбүздүн директорубуз кайтарып бергиле силерден сураныч. Сиздердин кылып жаткан аракетиңиздер мыйзамга каршы келерин билесиздер? Билебиз каршы кетип атканыбызды. Но биздин өзүбүздүн директорубуздун бир эле жылы калды берди иштешинечи. Ошону бизге коюп берсиз, биз суранып атабыз. Биз бирдеке деп мыйзамга каршы чыккыз келбей атат. Ал бүткөн. Но бир жыл калды да кыргызбыз го акыры биз. Кыргызчылык кылгыла деп атабыз биз. Суранып атабыз буларданчы. Пенсияга ушул жерден чыксын, кадырлуу карылык менен кетсин деп суранып атабыз бизчи. Анан бир багы ордуна жакшы адам келип калса жакшы. Анан бирок это не факт да. Бул жерден азыр просто башканын калыбай атат ата-энелерчи. Только Бегайым Тагаевна өзү пенсияга чыгабы, пенсиядан кийин дагы иштеп береби. Бул садик, мектеп, бул өкмөттүк эмес, бул элдики деген сөз бар да. Эгер элдики болгондон кийин буну элге коюп коюш керек. Ата-энелер жаңы дайындалган жетекчи жумушка киришпей жатып, ар кандай коркутууларды кылганын, ал өзү жетектеген мурдагы бакчасында жакшы жетектей албаганын айтышууда. Андыктан анын бул Жомок балдар бакчасына жетекчи болуп келгендигине каршы турушат. Мурда өтө жакшы эле ал кирип келгенде эле саламатсыңарбы деп балдарыбызга чейин учурашып турат болчу. А бул кече кирип келгенде кирип келбей жатып, гердейип мынантип өтүп кетип атпайбы? Биз менен иштешет го бул эже, туурабы? Бизге мындайдын кереги жок. Кирип келбей туруп эле колун нантип, силер менен мен сүйлөшөм анан деп атат. Али креслого отурбай туруп, биз бул эже менен иштеше албайбыз. Биз балдарыбызды буга кантип тапшырып беребиз? Ал эми шаардык билим берүү башкармалыгы Жомок балдар бакчасынын жетекчиси бул тарбия уясында 13 жылдан бери жетекчи болуп олтурганын, мындан улам ротация жолу менен башка бакчага которулуп, мыйзамды жана тапшырманы гана аткарып жатканын билдирди. Кече представление болду эле. Ата-энелер аябай нааразы болуп атат. Бизге ушул эжекени коюп бергиле кайра деп. Мен ойлойм, эгер ушинтип эле бардыгы ата-энелер возмущение болуп атса, анан кийин биздин ишибизге кирише берсе, бул тоскоолдук болсо керек деп ойлойм да. Мыйзам чегинде иштегенибиз эле жакшы. Мен бул ата-энелерди түшүнүп атамын. Ар ким мындай өзүнүн директоруна, тарбиячыларына көнүп калат, бирок эми ал тарбиячылар өзүнүн эле группасында иштеп атат. Мен ойлоймун, директордон алмаштырганын эч бул жерде мындай бир өзгөрүш деле болбойт. Бирок мындай бир бала бакчанын
башка бала бакчага барып иштеген. Бул тажрыйба менен алмашуу. Топтолушкан ата-энелер билим берүү башкармалыгынын жетекчисин бакчанын мурдагы директорун кайра ордуна алып келүүсүн талап кылып, Салтанат Юсупованы бакчадан чыгарбоого да бир топ аракет жасашты. Ошентип жаңы жетекчинин келгенине нааразы болгон ата-энелерди вице-мэр Венера Рыскулова өзү кабыл алып, алардын маселесин угууга мажбур болду. Анда Рыскулова ротация мыйзам чегинде болуп жатканын айтты, бирок анда жумушунда өнүгүү болбой жаткан жетекчилердин кызмат орду каралуусу керектигин билдирди. Маселеде жыл жыйынтыгы менен биз эми жалпы эле Ош шаарында бир топ жылдан бери жетекчилердин орду каралган эмес. Анан бар бир 5 жылдан ашык отурган, эгерде ошол жерге чындыгында кандайдыр өзүнүн салымын кошуп ошо өнүктүрбөгөн жетекчилер болсо, алардын иш ордунун же болбосо ротация маселесин деп айтылган. Учурда Жомок балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси Бегайым Тагаеваны кайрадан аталган бакчага жетекчи кылып дайындоо же ушул байдын калыптыруу шаардык мэрияда комиссия тарабынан каралууда. Жакын арада бул маселе чечилери күтүлүп жатат. Аталган Жомок балдар бакчасында жалпы 500гө жакын бала тарбияланып келет. Ал эми айрым ата-энелер ордунда калсын деп жаткан Бегайым Тагаева аталган Жомок балдар бакчасын 13 жылдан бери башкарып келген. Рыспай Мажитов, Адилет Нышанбаев, Нурньюс, Ош шаары. Кезек эл аралык кабарлады. Орус аскерлери Украинага басып киргенден бери 2000ден ашуун жайкын тургун каза болгонун Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполдогу Украина аскерлеринин 20 апрель Москва убактысы боюнча саат 14:00 чейин куралдарын таштап багынып берүүсүн талап кылды. Ал эми Америка, Британия жана Канада Донбассты коргоо үчүн Украинага орус армиясынын ири чабуулуна каршы кошумча артиллерия жөнөтүүнү вада кылышты. Орус аскерлери Украинага басып киргенден бери 2072 жайкын тургун каза болгонун Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары билдирди. Алардын 169 балдар, каза болгондордун көбү Донбасста, 732 адам согуш башталгандан бери Украина көзөмөлдөгөн аймактарда, 653 адам, орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймакта 79 киши набут болгон. Бириккен Улуттар уюмунун аскерий аракеттери уланып жаткан жерлерден маалымат кечигип келгенин эске алып, каза болгондордун саны мындан да көп болушу ыктымал экендигин билдирүүдө. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполдогу Украина аскерлеринин 20 апрель Москва убактысы боюнча саат 14:00 чейин куралдарын таштап багынып берүүсүн талап кылды. Шаршембе таңда Украина аскерлери билдиргендей, орус армиясы Мариуполдогу Азовстал заводуна чабуул коюуну улантууда. Ал жакта Украина аскерлери жана жайкын тургундар курчоодо турушат. Орус армиясы бул стратегиялык порт шаарды алса, орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактар менен Москва аннексиялап алган Крым аралын байланыштырууга жол ачылат. Америка Кошмо Штаты, Британия жана Канада Донбассты коргоо үчүн Украинага орус армиясынын ири чабуулуна каршы кошумча артиллерия жөнөтүүнү вада кылышты. Бул АКШ президенти Джо Байден 19 апрелде Британиянын премьер-министри Борис Джонсон, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо жана башка батыш лидерлери менен сүйлөшкөндөн кийин белгилүү болду. АКШнын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Джон Кирби Украин күчтөрү согуш таласында машыгууну талап кылбаган жабдууларды жөнөтүүгө басым жасоого аракет кылып жаткандыгын белгиледи. Шолстун өкмөтү Украинага 1 миллиард евродон ашык каржылык жардам көрсөтүүнү убада кылды. Мурдарак Украинанын президенти Владимир Зеленский чет өлкөдөн келген курал жарактар тууралуу сүйлөп жатып, Киев абдан көп жакшы колдоо алып жаткандыгын билдирген. Өзбекистан башкы прокуратурасы кичине кызын Ташкент зоопаркындагы айынын капасына ыргытып жиберген аялды дарылатууга мажбурлап жөнөтүү өтүнүчү менен сотко кайрылмай болду. Айыпталуучу аял психолог оору менен жабыркай турганы аныкталган. Эске салсак, быйыл 28 январда Ташкент зоопаркында аял 3 жаштагы кызын айынын капасына ыргытып жиберген. Анда зоопарктын кызматкерлери кыз жаныбардын азуусунан эмес, дээрлик 5 метр төмөн кулаганда жабыркаган деп билдиришкен. Кыздын апасына каршы атайлап киши өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси
милдеттенмеси менен иш козголгон. Ошондой эле кыздын 31 жаштагы апасы Ташкенттеги жогорку окуу жайлардын биринде окутуучу болуп иштей турганы белгилүү болгон. Тергөөнүн маалыматына караганда, ал 2021 жылдын июль айынан бери психиатриялык диспансерде катууда турган. Орусиянын мектептеринде тарых сабагын окутуу 1-класстан башталат. Бул тууралуу агартуу министри Сергей Кварцов билдирген. Биз тарыхый баалуулуктар сакталып калыш үчүн баарын жасайбыз деген. Министр бул тарых деген предмет башталгыч класстын балдары табияттануу сабагынын алкагында өзүнүн аймагы, туулган жери тууралуу талкуулап, музейлерге, көргөзмөлөргө барып турса болорун кошумчалап өткөн. Министрдин бул демилгесин Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков да кубаттап, 7 жашар баланын кызыгуусу өтө жогору болорун белгилеген. Айта кетсек, Орусия мектептеринде учурда тарых сабагы 5-класстан тарта окутулат. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтабыз. Быйылкы Ороза айт майрамы 2-майга белгиленди. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы билдирди. Ислам шариятына ылайык Ороза айынын айыктоосу жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Айт майрамы алымдар кеңешинин чечиминин негизинде белгиленет. Жалпы мусулмандар ыйык тутуп ниет кылган Ороза айы Кыргызстанда быйыл 2-апрелде башталган. 28-апрелге караган түн Кадыр түн болот. Май майрамдарына байланыштуу быйыл Кыргызстанда 1-майдан 9-майга чейин дем алыш күндөрү болорун өкмөт маалымдаган. Өлкөнүн балбандардын жеңиштери күн сайын кубандырууда. Монголиянын Улан-Батор шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия биринчилигинде грек-рим күрөштөн 60 кг салмакта Жоламан Шаршембеков алтын медаль тагынды. Жоламан Шаршембеков алгачкы беттешинде монгол балбаны Балжиням Севендравданды. 8-0 эсебинде жарым финалда казак балбан Эрнур Фидахметовду 6-1 эсебинде утуп алган. Финалда Ирандын балбаны Мехти Мохсен Нежатты 4-0 эсебинде мөлөтүнө мурда жеңип Азия чемпиону аталды. Айта кетсек, күрөш боюнча Азия чемпиондугунун биринчи күнүндө 77 кг салмакта Акжол Махмудов менен 63 кг салмакта Тынар Шаршембеков алтын медаль, 130 кг салмакта Роман Ким коло медаль алган. Эртең кыз келинде күрөштөн беттештер башталат. Анда Кыргызстандын балбан кыздары Мерим Чугуназарова менен Айпери Медет кызы килемге чыгат. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда. Жеткиликтүү даректер экранына көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.